Акылдуу печканын жаман жагын видеонун аягында айтып берем. Ассаламу алейкум туугандар. Көбүңүздөр мага чалганда биринчи эле сурооңуздар акылдуу печканын расходу канча деп сурайсыздар. Ошого мен сиздерге бүгүн көмүр тарабынан дагы, акча тарабынан дагы эсептеп берүүнү туура көрдүм. Ошондуктан биринчи үйдөгү кыш печкабы, темир печкабы эсепке алып келсек, аларга сиз сөзсүз ийрик көмүр жана ошондой эле отун колдоносуз. Ийрик көмүрдү орто эсеп менен 6 сомдон 9 сомго чейин сатышат. Мисал үчүн сиз 5 тонна алсаңыз 7 сомдон эсептеп келгенде 35 миң сом болот. Жана бир портер көмүр отун алганыңызда ал кеминде 7-8 миң 10 миң сомго чейин барат. Бул акылдуу печкага болсо сиз майдаштык көмүр аласыз. Майдаштык көмүрдүн баасы бизде Ошто 3 сомдон 4,5 сомго чейин, орто эсеп менен 3,5 сомдон алганда 7 тонна, бул 200 метр квадратка жетет. 7 тонна көмүрүңүз 25 миң сом болот. Башка эч нерсенин кереги жок, отун кереги жок. Жөнөкөй печкага чалгандарда көбүн мага основном качыгарлар чалат. Алар айтканына таяна турган болсок, от жагып берип тажадым, түнү өчүп кала берет. Түнү өчкөндө эле сразу уже отопление муздайт деп айтат да. Бул болсо круглосутка ошол көмүр менен иштеп тургандыгына байланыштуу 7 тонна, 8 тонна кетет. Берки печкаларда болсо сиз бир эле маал же болбосо күндүзү гана от жагасыз, түнү жага албай каласыз. Ошого ал жакта көмүрдүн количествосу аз, бирок суммасы көп. Бул акылдуу печкада болсо количество, көмүрдүн количествосу көп угулат да, бирок суммасы аз. Мисал үчүн Ысык көлгө барганда 1 сомдон алам дегендерди уктум. Бишкектен 1,5 сом, 2 сомдон көмүрдү алам дегендерди уктум. Чоң Алайда 2 сомдон алам дегендерди уктум. Менимче Ошто жана Жалал Абадта гана кичине кымбатыраак майда көмүр. Майда көмүр мына бункер турат, көрүп атасыздар, үстүндө решеткасы бар. Ушул решеткадан өткөн майда көмүрдүн баардыгы кете берет. Ушул кампаны толтуруп койсоңуздар, үйүңүздөргө 3 суткага жетет. Жана ошондой эле мен сиздерге айткандай жаман жагы, кышында буга от жакканыңыздардан кийин ысып уктай албай калышыңыздар мүмкүн. Ушул жаман жагы бар. Бирок анын дагы проблемасын чечтик. Температураны азайтып койсоңуз болот. Үйүңүздөрдө жылып болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар. Көрүп атасыздар, печка иштеп атат. Температурасы 65. Данный момент 10 февраль. Каракол шаарындабыз, шаардын өзүндөбүз. Данный момент үйүндө Талант байке Бишкекке кетиптир. Келинчеги үйүндө экен. Келинчеги видеого макул болгондуктан чалып, подробности баарын сурадым. Өзү дагы буюрса комментарийде жооп берет деген ойдомун. Кара кеченин көмүрүн жагыптыр. Кара кеченин көмүрүн, майдаштык көмүрдү 1 тоннасын 1 сомдон алыптыр. Кыскасы килограммы 1 сомдон экен көмүр. Октябрдын башынан баштап жагып баштаганбыз дейт. Примерно уже 4 тонна жагып коюшуптур. Данный момент 10 февраль. Каракол шаары.